Алматы тоолорго жакын жайгашып, маданияты куйма-ташка чейин сиңген кала. Бул жерде көчөлөрдүн өзүнөн да сахнанын деми сезилет. Айрым учурларда алар гендерлерге айланып, сүрөттү өзүндө жашырып турат. Дал ушул жерде белгилүү алматылык Таренкурда көчө өнөрү мүмкүн эместей көрүнгөндү ишке ашырды. Ээн калган узундугу 420 метр болгон дубал кайрадан жанданды. Ар бир бөлүгү казак алфавитинин бир тамгасы, 42 сүрөтчү, 42 көз караш. Бул жөн гана ачык асман алдындагы галерея эмес. Бул Казакстан көчө өнөрүнүн алгачкы даңк дубалы. Айтмакчы, белгилүү Опра Уинфри ушул Таренкур тууралуу видеону өз баракчасында бөлүшкөн. Казакстандагы көчө сүрөт өнөрү бул жөн гана таштак коридордо калтырылган каршылык эмес. Бул шаарды сыйлаган жана аны өнүктүш кылган кыймыл. Ал бузулбайт, ал кайра курат, ал шаардык чөйрөнүн көрүнбөгөн бурчтарын ачып берет. Бул биздин стрит-арт сүрөтчүлөр, иллюстраторлор, ар кайсы медиалардын сүрөтчүлөрү үчүн даңк дубалы десек болот. Мында диджитал арт, видео арт менен иштеген балдар дагы сүрөттөрүн тартышкан. Бул стрит-арттын жана жалпы заманбап маданияттын тарыхындагы биринчи долбоор десек болот. Мурда эч ким байкабаган дубалдарда эми гүлдөр, каармандар жана окуялар пайда болду. Көрүксүз курулуштар жаңы дем алып, адамдарга башкача карап турасың. Өзгөчө өң түс алды. Арт перформанс бул жолу урмат сыйдын белгиси болуп калды. Бул эми жөн эле поэтикалык салыштырма эмес. Бул стратегия, креативдүү урбанистика иш жүзүндө. Наверное, больше как диалог с городом и эстетизация именно городской. Бул көбүрөөк шаар менен баарлашуу же шаар чөйрөсүн көркөмдөө десек болот. Анткени шаарда эскирип калган имараттар көп. Менимче ал жаркын, катуураак жана тазараак угулмак. Я думаю, что, наверное, он звучал бы чище, громче. Эгерде 5-10 жыл мурдагы шаарды алсак, азыр ал кандай өзгөрүп жатканын көрүүгө болот. Ал өсүп, өнүгүп, жакшы жакка өзгөрүүдө. Трансформируется, он растет, он развивается, видно какие-то изменения в лучшую сторону. Рипас командасы жана Алматы креатив бюро менен биргелешип, эң таасирдүү арт долбоорлорду ишке ашырышты. Алардын иштери шаарды кооздоп эле койбостон көз карашты өзгөртөт. Эми дубалдар жөн эле фон эмес, алар диалогдун катышуучулары. Они формируют и отношения. Алар адамдар жашаган жерге болгон мамилени калыптандырып, маданий өнүгүү маселелерине көңүл бурууга мүмкүндүк беришет. Анткени биз жасап жаткан долбоорлордун көбү улуттук артыкчылыктарга багытталган. Которые мы делаем, они связаны как раз-таки с национальной идентикой в том числе. И очень важно. Маданий коддун, улуттук баалуулуктардын жаштар арасында аларга түшүнүктүү тилде илгерилетүү өтө маанилүү. Стрит-арт мына ушул багыттагы курал катары мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Для них языке. И стрит-арт такую возможность тоже как инструмент всегда предоставляет. Бул долбоорго катышкандар жалгыз эле казакстандыктар эмес. Орусиядан, Кыргызстандан келген сүрөтчүлөр да болду. Айрымдары дубалга биринчи жолу сүрөт тартты. Башкалары монументалдык искусствонун чеберлери. Эң башкысы, эч ким бул жерде кокустан эмес. И такое действительно впервые, вот, поэтому это, можно так сказать, Бул чындыгында да биринчи жолу болуп жатат. Ошондуктан бул долбоор биринчи катмар деп аталды. Анткени бул жаңы дубалга биринчи боек түшүрүлдү. Анын алдында жарыктандыруу жасалган, жөө баскандар үчүн жолдор, бордюрлар орнотулган. Сейчас можно подать заявку на то, чтобы заново сделать новую работу. То есть это уже будет второй. Азыр болсо кайрадан жаңы эмгек жаратуу үчүн арыз берсе болот. Бул эми экинчи катмар болот. Андан кийин дагы уланат. Бул дубал шаар тарабынан биздин сүрөтчүлөр өздөрүнүн эң тайманбас идеяларын ишке ашырсын деп берилген. Албетте эскиздер шаар менен жана бул долбоор үчүн жооптуу кураторлор менен макулдашышы керек. Бул болсо сапаттуу эмгектер жаралат дегенди билдирет. Балким келечекте бул дубалда турист катары келген сүрөтчүлөр дагы өз эмгектерин жаратышат. Художниками, которые приезжают сюда как туристы. Медео дүйнөдөгү эң бийик тоолу жана эң чоң спорт комплекси. Акыркы бир нече жылдан бери бул жер дагы бир өзгөчөлүккө ээ болду. Анын бүтүндүү муз аянтчасы арт мейкиндикке айланды. Бул жерде тартылган сүрөттөрдү жер орбитасынан да көрүүгө болот. Данный проект был инициирован Бул долбоор Кристина Бекмурзаеванын Рипас командасы тарабынан 22-жылы демилгеленген. Медео муз аянтынын баардык мейкиндиги кооздолгон.
И это была такая интересная идея. Бул абдан кызыктуу идея болду. Эски Алматынын сүрөттөрү укмуштуудай кулпуруп чыга келди. Бул мезгил чынчырчасын элестетип турат. Такой как бы круговорот. И это была отсылка на временную петлю. Ар жыл сайын жаз башталганда бул сүрөттөр муз алдында чыга калып, шаар тургундарын жана конокторун кайра суктандырат. Долбоор Медеонун мааракесине арналган. Бирок ал жөн гана салтанат эмес, бүтүндөй бир доордун символуна айланды. Ал казакстандык стрит-арт. Бул масштаб, бул тереңдик, бул инженерия жана продюсерлик. Ну, мне кажется, это вообще уникальный для мира проект, потому что это единственный... Бирок менимче бул дүйнөдө тең киши жок долбоор. Себеби бул узак мөөнөттүү арт-перформанс. Связанный с тем, что это единственный в мире арт-объект, который уже несколько лет уходит под лед. Дүйнөдө жападан жалгыз бир нече жыл бою муздун астында кирип, андан соң кайра эрип чыгуу менен байланышкан арт-объект. Менимче бул бүгүнкү күндө эң жашоону даңазалаган стрит-арт долбоор. Анткени ал жашоонун жаңылануусу, бул түгөнбөс циклдин улануусу тууралуу. Бул абдан кооз философиялык долбоор деп эсептейм. Ал өтө масштабтуу, анткени бул стрит-артты спутниктен көрүүгө болот. Потому что это стрит-арт, который можно со спутника увидеть. Биз алгач Google картадан өзүбүздүн стрит-артты көргөндө бул таң калыштуу сезим болду. Бул элестетүүгө болбой турган сезим эле. Аны башка планеталарга салам жеткендей эле кабыл алса болот. Передали привет на другие планеты, можно даже так сказать. Репас командасы мүмкүн эмес нерсени ишке ашырды. Музга чыдаган боектор, чексиз бийиктиктен көрүнгөн геометрия. Бул эми жөн гана стрит-арт эмес, бул ленд-арт. Бул маданий манифест, көнүмүз түшүнүктөрдү бузган жаңыча ой жүгүртүү. Бул бир эле учурда убактылуу да, түбөлүктүү да нерсе. Бул дубалды эмес, бийиктикти издеген өнөр. Эми Медео жөн гана муз аренасы эмес, ал трибунага айланды. Ал Казакстан дүйнө менен визуалдык поэзиянын тилинде сүйлөшүп жаткан сахна болуп калды. Меня очень радует, что в нашей стране на самом деле, художники, которые занимаются стрит-артом. Мени кубантканы биздин өлкөдө стрит-арт менен алектенген сүрөтчүлөр дүйнөлүк деңгээлде атаандашып жаткандыгы. Бул тууралуу эч шексиз айтууга болот. Анткени алардын фестивалдардагы жеңиштери бул фактты тастыктайт. Алардын искусствосу бааланат. У нас были кейсы, когда проекты попадали в топ стрит-арта по версии мира. Бизде мындай учурлар болгон. Биздин долбоорлор дүйнөлүк белгилүү пабликтерде стрит-арттын алдыңкы катарына кирген. Ошондуктан мен бул багытты абдан мыкты деп эсептейм. Прекрасное такое направление, что наши стрит-арт-артисты не считаются вандалами. Биздин стрит-арт сүрөтчүлөр вандал катары эмес, реалдуу сүрөтчү катары каралып, мисалы Алматынын борборунда кооз табигый жерде жарым чакырымдык галереяны алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушканы бул сонун көрүнүш. Музейлер бар, классикалык искусство көрсөтө турган аянттар бар. Ал эми бул долбоорду шаардык акимият колдоп, жаш таланттуу сүрөтчүлөргө өз өнөрүн элге көрсөтүүгө мүмкүндүк бергени. Менимче бул абдан жакшы багыт. Художникам показать свое искусство в массы, мне кажется, это в целом как бы очень позитивная тенденция. Айрым имараттар эч нерсе айтпайт. Алар жөн гана өтүп кетчү жерлер. Мисалы Мунара, Дубал, Түтүк ээн калган жер. Алар пейзаждын ичинен жоголуп, ызы чууга айланат. Бирок алардын үстүнө мааниси бар сүрөттөр түшкөндө баары өзгөрөт. Бул жерде стрит-арт баллон же каршылык жөнүндө эмес, бул чөйрө тууралуу, жерди урматтоо тууралуу, шаардын профилдик сүрөтүнө айланган чекит тууралуу. Ушундай долбоорлордун бири Оспанов көчөсүндөгү стрит-арт авеню. Жарым чакырымдык жердеги жаркыраган сүрөттөр контекстке ылайыкташкан. Бул жерде эрежелер менен иштешет. Тандоо, эскиз, жергиликтүү бийлик менен диалог аркылуу. На самом деле каждый проект... Чындыгында ар бир долбоор өзүнчө уникалдуу. Ар бир ишибизде биз сүрөт дубалга түшүрүлөбү же жергеби деп эске алабыз. Дубал болсо ал эмнеден тургузулган? Куйма ташпы же жыгачпы? Ар бир эмгек өзүнчө уникалдуу жана сапаттуу, өзүнө төп келе турган материалды талап кылат. Качественных, и соответствующих материалов. Это абсолютно нормальная история, когда... Бул кадимки эле көрүнүш. Мисалы чет өлкөлөрдө легалдуу дубалдар бар болгондо сен белгилүү бир текшерүүдөн өтөсүң. Башкача айтканда белгилүү бир эрежелерди сакташың керек. Правила.
Существует ли свобода самовыражения? Ну, определенно да. Да, это требует... Өз ойлоруңду эркин билдирүүлөргө мүмкүнчүлүк барбы? Албетте бар. Бул үчүн туруктуулук керек. Макулдашуулар жагынан сабырдуулук талап кылынат. Сен өзүңдүн идеяңды түшүндүрө билишиң керек. Аны негиздеп бере алышың керек. Дипломатиялуу баарлашууга жөндөмдүү болушуң керек. Макулдашуу системасына келсек, бул жаңы өнүгүп жаткан багыт. Бул механизм толук иштеп кетиши үчүн убакыт талап кылынат. Ал механизм сүрөтчүлөр үчүн да, чечим кабыл алгандар үчүн да мүмкүн болушунча жөнөкөй жана түшүнүктүү болушу керек. Художников, да, и для людей, которые принимают решения. Стрит-арт жаңы навигацияга айланып баратат. Эми шаардын картасы жөн эле көчөлөр эмес, бул маанилер картасы, бул эмоциялар, бул бөлүшкүн келген визуалдык белги. Буга чейин токтобогон аянт эми жолугушчу жай болуп калды. Бош турган тепкич контент зонасына айланды. Эңсиреген имарат фестивалдык аянтчыга айланды. Я думаю, что Казахстан уже давно созрел. Мен оюмча, Казакстан көптөн бери чоң масштабтагы эл аралык деңгээлдеги жыл сайын өтүүчү туруктуу стрит-арт фестивалга даяр. Я точно уверена, интересны зарубежным. Мен ишенем, биз чет өлкөлүк стрит-арт сүрөтчүлөр үчүн кызыктуубуз. Ошондуктан бул багытта жасалып жаткан кадамдар бул искусствонун өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп ойлойм. Бизде абдан жакшы теориялык база бар, көптөгөн көркөм окуу жайлар бар. Алар кесипкөй сүрөтчүлөрдү даярдайт. Жакшы жери бул сүрөтчүлөр өздөрүн заманбап искусствонун ушул багытынан таба билишет. Ошондуктан мен бул искусство багытынын келечеги кең деп эсептейм. Өз оюн билдире турган, айтары бар, жаш, келечектүү, жаркын инсандар бизде дайыма болот. Которым есть о чем высказаться, у нас тоже всегда будет очень много. Алматыда дуалдар сүйлөйт. Алар маданият, шаар жана адам тууралуу баяндайт. Бул жерде сүрөтчүлөр фасадтарды кооздоп эле тим болбостон, алар жаңы бир тилди жаратып жатышат. Ар бир муралдын өз акценти бар. Айрымдары жергиликтүү каармандар, айрымдары маданий код, башкалары цитата. Жана бул жактыбы же жаккан жокпу деген суроо эмес. Бул таасир эттиби же жокпу деген суроо. Изначально прорисовывается концепция делать. Алгач концепциясы ойлонулуп, анан үлгүсү жасалат да ишке киришебиз. Бирок иш үстүндө ары бери өткөн адамдар келип пикирлерин билдиришет. Эгер убактыбыз болсо, алар менен баарлашабыз, албетте. Элдин пикирин уккан дайыма кызыктуу. Если есть время, конечно, мы разговариваем с людьми, интересно послушать мнение. Балдар менен сүйлөшкөндө дүйнө тааным баары бир акырындап өзгөрөт. Командада бири-бирибизге таасирибиз бар. Ал жүрүп жатат. Кимдир бирөө менен көп сүйлөшсөң, абройлуу адамдар менен сүйлөшсөң, албетте таасир ушунчалык болушу мүмкүн. Балким өзүң да байкабай каласың. Бирок бири-бирибиз ушул убакыттын ичинде айрыкча көп сүйлөшкөндө таасир этет деп ойлойм. Сам не замечаешь, может быть. Но на друг друга, я думаю, мы очень так повлияли за все это время. Тем более, когда долго общаешься. Ар бир чоң кыймыл кичине кадамдан башталат. Жер телөөдөн, кол коюудан, баллондон, стрит-арт дароо эле өнөр болуп калган эмес. Ал чет жактардан, темир жолдордон, туннелдерден башталган. 1970-жылдары Нью-Йорктуу өспүрүмдөр поездерге өз ысымдарын жазчу. Тарыхта калган биринчи каймана ат Таки 183. Ал жөн гана аты жөнүн жана көчөсүн жазган. Шаар аны тааный баштаган. Ошентип граффити маданияты жаралган. Андан кийин Бэнкси чыкты. Всем спасибо большое, дамы и господа. Бэнкси символго айланды. Анонимдүү, корч, саясий темаларды так чагылдырган сүрөтчү. Ал көчө сын пикирин искусствого айлантты. Анын иштерин дуалдан кесип алып миллиондорго сатып жатышат. Бирок өзү калың элге белгисиз бойдон калууда. Анткени маанилүүсү жүз эмес, маанилүүсү кабар. Казакстан бул багытта өз жолун басып өттү. Алгачкы мыйзамсыз сүрөттөрдөн бүгүнкү пресс-конференция менен ачылып жаткан чоң долбоорлорго чейин, кармануудан корккон күндөрдөн мамлекеттик колдоого чейин, стрит-арт Казакстанда эми эпизод эмес. Бул маданий экспорттун мүмкүнчүлүгү. Эгер Лондондо Бэнксинин муралдары боюнча экскурсия өтсө, Алматыда дагы ошондой маршрут бар. Бирок азырынча жол көрсөткүч жок, убакыт гана керек. Самая большая награда — улыбка. Чем больше счастья. Эң чоң сыйлык бул адамдардын жылмаюусу. Сен жасаган нерселерден канчалык көп адамдар бакыт алган болсо, сенин жашооң, чыгармачылыгың, ишмердүүлүгүң ошончолук мааниге ээ болот эмеспи? Деятельность. Поэтому
Если человек просто улыбнется, я считаю, это... Эгер бир адам жөн гана жылмайган болсо, бул дагы жеңиш деп эсептейм. Ал эми маданиятка умтулуп, музейлерге көбүрөөк каттап, өз балдарын ал жака алып барып жатышса, анда бул биздин эмгегибиз үчүн чоң сыйлык болот. Эгер кимдир бирөөнү мындай ишке шыктандырган болсо, анда биздин эмгегибиз текке кеткен жок. Продолжить это дело, то я думаю, что тогда все труды не напрасны. Thank you.